Ата-энеси миграцияда жүргөн 100 миңден ашык бала бар. Бул турасын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев маалымат жыйында билдирди. Анын айтуусунда оор шартта жашаган балдарга мониторинг жасоочу система тесттик режимде иштеп жатат. Бул максатта министрликтин кызматкерлери жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан өлкө боюнча 476.681 үй кыдырылып, анын жүрүшүндө мигранттардын 100.174 балдары аныкталды. Анын 79.805 чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардын балдары. Кудайберген Базарбаевдин маалыматы боюнча акыркы жылдарда Кыргызстанга чет мамлекеттерден 107 бала, алардын 79 Ирактан жабык мекемелерде энелери менен кармалып турган жеринен алынып келинген. Ал эми Орусиядан 24 бала, Казакстандан 2 бала Бишкекке кайтарылган. Буга чейин Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо максатында үймө-үй текшерүү жүргүзүп, натыйжада 5500 бала эч кандай туугандык байланышы жок адамдардын колунда жашап жатканы аныкталганын билдирген. Расмий маалыматтар боюнча 1 миллиондон ашуун кыргызстандык чет мамлекеттерде, алардын көбү Орусияда иштеп жүрүшөт.